5 бөлүм. Ысрайылдын тун уулу Рубейиндин уулдары. Рубейин Ысрайылдын тун уулу болгон. Бирок ал өз атасынын төшөгүн булгагандыктан анын тунгучтугу Ысрайылдын уулу Жусуптун уулдарына берилген. Ал Санжырага тунгуч болуп жазылган эмес. Жүйүт өз бир туугандарынан алдаганча күчтүү болсо да, анын уруусунан жол башчы чыкса да, тунгучтук Жусупка ыйгарылган эле. Ысрайылдын туну Рубейиндин уулдары Ханох, Палу, Хесрон жана Карми. Жоэлдин уулдары Шемая, Шемаянын уулу Гок, Гоктун уулу Шимей, Шимейдин уулу Миха, Миханын уулу Реяй, Реяйдын уулу Баал, Баалдын уулу Бейра. Аны Ашур падышасы Тиглат-Пилесер туткундап кеткен. Ал Рубейиндиктердин төрөсү болгон. Уруулары боюнча, Санжырасы боюнча, анын бир туугандары, биринчиси Жейел, анан Захария менен Бела. Бела Азаздын уулу, Азаз Шеманын уулу, Шема Жоэлдин уулу. Ал Небо менен Баал Меонго чейин жаткан Аруерде жашаган. Чыгышта болсо ал Эфрат дарыясынан бери жаткан чөлгө чейинки жерлерде жашаган. Анткени Гилат жеринде алардын малы өтө көп болчу. Шабулдун доорунда алар агрылыктар менен согушуп, аларды жеңип алышкан. Анан алар Гилаттын чыгыш тарабында агрылыктардын чатырларында жашап калышкан. Гаттын уулдары алардын каршысында Башан жеринде Салхага чейин жайгашышкан. Башанда Жоэл башчы болгон. Шапам экинчи, андан соң Жанай менен Шапат турган. Алардын бир туугандарынан 7 уруу тараган. Михаэл, Мешулам, Шеба, Жорай, Жаакан, Зия жана Эйбер. Булар Хуринин уулу Абыкайылдын уулдары. Хури Жаруяхтын уулу, Жаруях Гилаттын уулу, Гилат Михаэлдин уулу, Михаэл Жешишайдын уулу, Жешишай Жахдонун уулу, Жахто Бузанын уулу. Абдиелдин уулу Аки өз уруусунун башчысы болгон. Абдиел Гунинин уулу. Алар Гилатта, Башанда жана анын карамагындагы шаарларда, Шарондун бардык аймактарынын четине чейин жайгашышкан. Булардын бардыгы Жүйүт падышасы Жотамдын жана Ысрайыл падышасы Жаробамдын тушунда каттоого кирген. Рубейин менен Гат уулдарынан Менашенин жарым уруусунан калкан жана кылыч көтөргөн, жаа тарткан, согушууга үйрөтүлүп, майданга аттанган жоокерлердин саны 44.760 болду. Алар агрылыктар менен, Жетур менен, Напиш менен, Нодап менен согушкан. Алар агрылыктар менен согушканда жардам берилди. Ошондо алардын колуна агрылыктар да, алардын бардык нерселери да салынып берилди. Анткени согуш учурунда алар Кудайга жалынышты, жардам сурашты. Ага таянышкандыктан ал аларды укту. Алар агрылыктардын 50.000 төөсүн, 250.000 майда жандыгын, 2.000 эшегин, 100.000 адамын туткундап кетишти. Бул салгылашуу Кудайдан болгондуктан өлтүрүлгөндөр өтө көп эле. Өздөрү туткундалып кеткенче алардын жеринде жашап турушту. Менашенин жарым уруусунан тараган уруулар ошол жерде Башандан тартып Баал Хермонго, Сенирге, Хермон тоосуна чейин жайгашышкан. Алар да өтө көп болгон. Алардын урууларынын уруу башчылары мына булар: Эйпер, Жиши, Элиел, Азриел, Жеремия, Одабия жана Жахдиел. Булар күч кубаттуу, атактуу адамдар болгон. Өз урууларын башкарып турган. Бирок алар өз ата-бабаларынын Кудайына каршы күнөө кылышты. Кудай алардын алдынан кууп чыккан ал жердеги элдердин кудайларына табынып кетишти. Ошондо Ысрайыл Кудайы Ашур падышасы Пулдун рухун жана Ашур падышасы Тиглат-Пилесердин рухун козгоду. Ал Рубейиндиктер менен Гаттыктарды жана Менашенин жарым уруусун туткундап, Халах менен Хаборго, Арага жана Гозан дарыясына алып кетти. Алар ошол жерлерде бүгүнкү күнгө чейин жашашат.